Çabul salganmız, jеңиш күнүн жакынdatып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын ак чалган көздөрүнөн жаш кылдырып шаттанган. Мен Анашбекова Жаңлай. Мен Шермат кызы Медина. Номер 18 Эркин Арстанбаев мектебинин окуучусу. Кеттиң эле майданга ушул жерден кубат коюп атыңды өмүр берген кайсыл тоонун бүркүтү дебедиби кызыл кыргын чабуулга сени көргөн күйгүзүүчү чок болуп чачылгансың, каарданган жолбоштой качыргансың, баатыр сынган фашисттин башын жулган. Атасы кеткен бирөөнүн айлана кайтып келген жок, бешикте калган баласын бир жолу чекин көргөн жок. Баласы кеткен бирөөнүн жадырап кайра келген жок, жайпайган аппак сакалдуу атасы уулун көргөн жок. Бүкчүндөп уулум келет деп сарымай каткан энеси, жол карай караан көрө албай, суугундай болду денеси. Эстейлик атын ар дайым майдандан кайтпай калганды. Эл үчүн болот эл курман, элеси ошол арманды. Амансыңбы куттуу талаам? Аманчылык. Келдиңби Толгонай? Былтыркыдан да каарый түшүпсүң го. Чачың куудай, колуңда таяк. Өмүр өтүп бара жатпайбы жеренем? Арадан дагы бир жыл өттү. Бүгүн менин сыйырмы күнүм. Билгем келериңди. Күтүп жаткам Толгонай. Бул жолу сен балаңы да ээрчитип келмек эмес белең? Ооба, бирок бул сапарда жалгыз келдим. Демек сен ага эчтеке айткан эмес экенсиң да, Толгонай? Жок, айта албадым. Айтор, эртеби кечпи акыры бир күн алууга атта Толгонай. Элдин арасында оозу бош бирөө жарым жок дейсиңби? Анан чын эртеби кечпи акыры бир күн менен аркы тергөөдү түшүнө тургандай чоңоюшта калды өзү. Бирок мен үчүн ал дагы эле чалагайын бала сыяктанат. Корком, балалык кылып, өткөн кеткенди туура түшүнө албай, ичи сууп калабы деп аярлайт. Анткени менен адам чындыкты бир күнү билиш керек да. Мен билген чындыкты сырдашым кайсыеттүү жер. Сен билген чындыкты, элдин баары билген чындыкты азырынча жалгыз ал гана билбейт. Аны укканда эмнелер кандай ойлорго кабылып, кептин аныгына жете алар бекен. Канткенде баланын жүрөгүн үшүтпөй, жаштайынан турмуштун көңүлүн калтырбай, сырымды айтып бере алар экенмин. Эки ооз сөз менен түшүндүрүп берчи, иш болсо кана. Кийинки күндөрдө ойлогонум эле ушул. Күндү түнү ойлоном. Кышында сыркоолоп, төшөктө жатканымда өлүмдөн анча корккон жокмун. Ажал жетсе, каяса кылбай сир эле жүрүп кетмекмин. Бирок көзүм жумулуп кетсе, айтаан керекти айтып жетише албай, өмүр менен кошо көр астына ала кийим менен аябай жүрүп түштүм. Ал эси жок аны кайдан билсин? Демейде тентек чалыш неме, мектепке да барбай калып, жанымдан чыкпай жүрдү. Апасын тарткан күйөрман, эне, кай жериң ооруйт? Суу ичесиңби? Дарыңдан берейинби, эне? Үстүңдү жылуулап коеюнбу деп эле турат. Ушинткенге оозум барбады, узур этиң жетпеди. Байкушум эч кандай аразасы жок жаткан бир ишенчек дегеле наристе бойдон эчтекеден туман чарап койбойт. Анан мен кантип айтмак элем? Ушуну менен эле сөздүн учугун таба албай алекмин. Мынтип да, тигинтип да таразага тартып көрөм. Жөн эле айтып берчү жомок эмес экен да. Айланып келип, бала бир чындыкты туура түшүнүш үчүн мен ага жалгыз гана тагдыр эмес, бүт заманымдын тарыхын, өткөн кеткендер жөнүндө ал түгүл ушул кезде эчтекеден бейкапар минип ойноп жүргөн велосипед жөнүндө айтыш керек.
Балким мына ошондо гана туура болор. Турмуш баарыбызды бир түйүнгө байланыштырып, камырдай жууруп салган турбайбы? Эчтекесин жашырып, эчтекесин кошумчалай албаймын. Ал эми бала эмес, киши да бул ишти ар кандай